Алыскы Тоғыз Тороо районунун тоо боюндагы айылдардын, дыйкан фермерлердин сугат сулардан букташтары көптөн бери чечилбей келген. Маселен, азыр менин артымда турган Кошбулак айылындагылар 20 жылдан бери суу эмнекенин билишпейт. Ал эми Өрнөк айылында 35 жылдан бери сугат суудан дайын жок. Өмүр Металиев чарбачылыгын өзүнүн киндик каныттамган Тоғыз Тороонун түпкүрүндөгү Өрнөк айылында жүргүзөт. Бирок анын да жер-жештеринде төккөн менеттери дайым эле актыла бербейт. Мунун башкы күнөөкөрү сугат суулардын таптакыр эле жетишсиздиги. Андыктан алар көптөн бери эч кимге кереги жоктой турган Аскалы каналынын акыры оңдоп түзөлөрдөн өткөнүнө курсан. 1 километр 400 метр жер цементтелди. Эми ошол кече сары жена суңгурду, эртеңде буюрса сууну байласа суу болуп калат деген илгер үмүт менен күтүп атабыз. Эми келиркиге уже даяр болуп калса, жок дегенде ошол жана кызыл жерлерибизди суу барса жайып ийсек да бир чабакка чөп берет деген үмүтүбүз бар да. Аталган канал аркылуу Өрнөк айылындагы 110 жана ага коңшу Сарыбулак калктуу пунктундагы 245 гектар жер сугарылат. Тилекке каршы кезегинде долбоорлоодо кемчиликтер кетирилгенден көп узабай эле жарактан чыккан. Дыйкандардын кайрылууларынан кийин мамлекет казынасынан 14 миллион 686 миң сом бөлүнүп, 1,5 чакырым аралыктын астына жана капталдарына бетон төсөлдү. Демек, нымдуулуктун коромжого учурашына ишенимдүү бөгөт коюлду десек болчудан. Буга чейин 30 жылдан бери каражат чечилбегендиктен канал иштебей келген. 2023 жылы ушул айыл өкмөтү, айыл кеңеши менен биргеликте ушул каналдардын тиешелүү документацияларын даярдап райондук суу чарба башкармаларына өткөрүлүп берилген. Андан сырткары бул келечекте азыр дагы пландаштырып атабыз. Ушул тамчылатып сугарууну колго алууну пландап атабыз. Ал эми чейрек кылымдан бери сугат суу запасын тартышкан Кошбулак айылдагылар өздөрүнө таандык Кайыңды каналына бетон төсөлмөлөрүн жаткырууга жардам беришүүдө. Антишпесе, узундугу 14 чакырымга созулган анда суунун текке кетүү кооптуулугу чоң. Эгер биргелешкен бул аракеттер өз натыйжасын берсе, Кошбулактыктардын 200 гектар аянтындагы өсүмдүктөрүнүн өнүмү кыйла жакшырмак. Антса да Тоғыз Тороо районунда суу насос станцияларынын жоктугун көңүлгө түшөк, ирригациядагы жаңы ыкмаларды өздөштүрүү зарылдыгы бардай. Жогорку Аккүп деген бир участогубуз бар. Ошол жака жаңы канал куруу бул мамлекеттик деңгээлдеги. Мунун жалпы суммасы 1 миллиард 65 миллион сомдук. Кудай буюрса быйыл ушу курулуш иштери башталган турат. Ошол канал ишке ашып калса 2000 гектардан ашык сугат жерге айланат. Бактыга жараша, артта калган кышта Тоғыз Тороо өрөөнүнө кар калың түштү. Көптү көчкөн карыялардын айтымдарында сугат суулардын молдугу күтүлөт. Андыктан жаратылыштын мындай жагымдуулугун натыйжалуу пайдалануудан утуш чоң. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Тоғыз Тороо району.